Саламаттыкты сактоонун 1700 буйругунун негизинде 20 декабрдан баштап 2021 жылы Буверни доза менен коронавируска каршы мурда алган вакциналары толук бүткөндөр интервалды сактап кошумча дозаны алсалар болот. Айрыкча 60 жаштан өткөндөр, өнөкөт оорулары бар, контактта болгондор, акырындап бардык жаштагылар каалоолору боюнча 6 айдан ашкан жаш балдарга дагы берилет. Кыргызстанда 21 декабрга карата коронавирустан 2 адам каза болду. Илдеттен 41 бейтап айыгып чыкты. Жуктуруунун 51 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдады. Чүй облусунда 16, Бишкек шаарында 14, Жалал-Абад облусунда 9, Ысык-Көл облусунда 5, Баткен облусунда 3, Ош облусунда 3, Ош шаарында 1, Алемит, Нарын жана Талас облустарында коронавирустун жаңы учуру катталган жок. Коронавирустан жалпы 2786 адам көз жумду. Учурда 303 бейтап, ооруканада ал эми 345 бейтап үй шартында дарыланууда. Ошондой эле 21 декабрга карата 9197 адам COVID-19га каршы вакцина алды. Анын ичинен 4317 адам биринчи дозасын алса, ал эми экинчи доза менен 4880 адам эмделди. Акыркы айларда, айрыкча ошо ноябрь, декабрь айларында элдин келүүсү абдан жакшы. Биз азыркы учурда биринчи, экинчи дозаны гана эмес, азыр үчүнчү дозаны да жасап атабыз. Ал эми чет жакка чыгып жаткандарга кайталап биринчи, экинчи дозадагы ошол мамлекеттин талап кылган мамлекеттин шартына ылайык ошол вакциналарды жасап жатабыз. Ал эми үчүнчү дозага көбүнчө 60 жаштан өйдөккө жарандар келип атат. Андан сырткары кандайдыр бир өнөкөт оорусу бар, иммунитети ылдый болгон жарандар дагы ошо кайталап эмдөө үчүн 6-дозага келип атат.